Бере Сатыев, Сарбаш Талай, санакалар баарыбыз биригип алып, өткөн орозуда айттык, жана ойлойбу. Ушуну кармашайлы. Биз ошол бир 15-20 бала топтолуп алып, ушу жерге бизге азыр 1000 түп карагай эгилет, Кудай кааласа. Ошонун общий бюджети 3,5 миллион болду. Ушундай сүйлөшүп отурсак, Асанбек аксакалыбыз келип, канчаga көчөт кетет экен деп, быйыл ушу бир 1000 эгип турайлы десе, 1000 мен алып берейин деп. Өзүбүздүн жерибизди көктөндүрүп, кооздоп, анын үстүндө дагы биздин кооз жерлерибиз аябай көп. Ушундай иш-чаралар жерлерде мына жүрүп жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жалпы мамлекеттик деңгээлде өтүп атат. Бул биздин эле мына отурган кишилердин кылган иши эмес. Булар сиздердин да жумушуңуздар. Сиздин үйүңүздөрдө азыр керек болсо азыр төрөлүп аткан балаңыздардын жумушу бул. Себеби биз только баштап койдук. Сиздерди улап кетишиңиздер керек. Жашыл Мурас улуттук компаниянын дагы алкагында иш-чара болуп атат. Бишкектен келген ушул биздин дагы демөөрчүлөр, өнөктөштөрүбүзгө дагы баарын атын атаганга убакыт жетпей калса керек, көбү ушул четте калбайлы деп өзүнүн салымын кошуп жардам берип келатышат. Ошолорго дагы облус жетекчилигинин атынан дагы ыраазычылык билдиребиз. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما Жалпы жерлерде президенттин Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында бүт көктөндүрүү иш-чаралар жүрүп жатат. Ошонун алкагында мына бүгүн 2025-жылдын 5-мартында Будалык айылында 1000 түп карагай жолдун боюна эгилип атат. Бул карагайлар эгилип эле калбастан, бул тамчылатуу жолу менен дагы сугарылат. Мунун пайдасы абдан чоң деп, таасири абдан чоң деп мен эсептеймин. Анткени биринчиден жер кыртышынын бекемделиши, жаратылыштын кооздугу, абанын тазаруу жагына, экологияга чоң таасирин берет. Жана бул келечек муундарды тарбиялоодо дагы бул абдан чоң сабак болот. Биздин ушул алайдан жакшы ушу мыкты инсандар чыгып, ушундай иш-чараларды уюштурганга жардам беришти. Жалпы эл колдоп келдик. Ошон үчүн бул жакшы демилге деп ойлойм. Жалпы демөөрчүлөрдүн эсебинен 3,5 миллион сомго жакын акча топтолуп, андан сырткары мына 1000 көчөт алып келип, мындай жаңы система тартып, мына тамчылатып сугаруу менен ушул мындай тосмолорду тосуп, ушул малдар ушул сөөнүп сындырбасын деп ушундай тосуп берип атабыз. Элге да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Мындан ары ушуну көздүн карайындай сактап, жакшы пайдаланып, жакшы көгөрткөнгө өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Эгер Кудай буйруса ушул жакшы өнүп, жакшы бул жердин шартын көрүп атасыздар, мына шарты катаал айыл аймак. Ошон үчүн ушулар көгөрүп жакшы боло турган болсо, кийинки жылдарга дагы биз дагы мындан дагы көп көчөттөрдү алып келип эгип беребиз деген ойдобуз. Бул жакка демөөрчүлөрдүн колдоосу менен, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен, депутаттардын колдоосу менен мына бир топ көп көчөттөрдү эгип атабыз. Жергиликтүү тургундар дагы өздөрү дагы катышып атат. Буга чейин эми баягындай ишембилик,
көчөт тегүү дегенде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эле келип тигип коюп эле кетип калчу эле. Бүгүн мына азыр иш чарада көрдүңүздөр, жергиликтүү тургундар өздөрү ушул демилгени колдоп, өздөрү ушул бактарды тигип, ушу тигип калгандан кийин өздөрү да ушу ар ким өзүнүн бир даракка жооптуу болуп, өздөрү дагы карап өстүрөбүз деп сөздөрүн беришти.